Салам достор, кайрадан англис тили сабактары уланат. Бүгүн дагы pronouns боюнча кезектеги сабагыбыз. Буга чейинки сабактын уландысы бүгүн бир аз практика жана эрежелер өтүлөт. Ошондуктан кунт коюп угуп, дептер ручканы даярдап, жаңы эрежелерди, жаңы сөздөрдү сөзсүз түрдө жазып практика кылышыңыздар зарыл. Анда сабагыбызды баштадык. Биринчи эле personal pronouns деген түшүнүк бар. Personal pronouns used to refer to specific people or things. Бул эмнени түшүндүрөт? Personal pronouns'тарды биз конкреттүү бир адамдарды же нерселерге карата колдонобуз. Булар адатта эки түргө бөлүнөт. Subject pronouns бул сүйлөмдөгү subject'ин милдетин аткарган pronoun'дар бар. Булар I, you, he, she, it, we, they. Бул сөздөрдүн маанилерин билишиңиздер керек. Билбесеңиздер, албетте буга чейинки сабактарыбызды көрүп чыгышыңыздар шарт. Мен азыр аларга токтолбой эле коеюн. Мисал үчүн, example, she is going to the store. Ал дүкөнгө бара жатат. Демек, бул жерде сүйлөмдө pronoun бул кызыл түстө жазылган she, ал. Демек, бул сөздүн мааниси, бул сөз өзү pronoun ата тоош түркүмүнө кирет. Ал эми бул ата тооштун сүйлөмдөгү аткарган милдети subject болуп атат. She is going to the store. Subject бул сүйлөмдүн ээси, мындайча айтканда. Subject болбосо сүйлөм болбой калат. Эми экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. They were watching an interesting film. Алар кызыктуу кино көрүп жатышкан эле. Алар кызыктуу кино көрүп жатышкан болчу. Демек, they бул subject pronoun жана сүйлөмдөгү аткарган милдети дагы subject болуп атат. They, алар, кимдер көрүп жатышкан эле? Алар көрүп жатышкан эле. Демек, билип алдык subject pronoun'дарды. Эми object pronouns деген түшүнүк бар. Object pronouns сүйлөмдө негизи subject болот, анан object болот. Subject андан сырткары verb, андан кийин object болот. Адатта сүйлөмдөгү структура, жөнөкөй структура. Мисал үчүн, бул сүйлөмдү карап көрөлү, экинчи сүйлөм. They бул subject, алар сүйлөмдүн ээси. Андан кийин этиш келет. Watching, they were watching. Алар көрүп жатышат. Эмне кылып жатышат? Көрүп жатышат. Эмнени көрүп жатышат? An interesting film, кызыктуу кино көрүп жатышат. Демек, эмне деген суроого жооп берип атат. Film, кино. Демек, бул сөз сүйлөмдө object милдетин аткарып атат. Ал эми сөздүн өзү зат атооч түркүмүнө кирет. Ал эми бул зат атооч бул сүйлөмдөгү аткарган милдети object болуп атат. Демек, ушул эле зат атоочтун ордуна биз ата тоочторду да колдонушубуз мүмкүн экен. Кандай ата тоочторду? Object pronouns'тарды колдонсок болот экен. Мисал үчүн караңыздар, булар кандай pronoun'дар? Me, you, him, her, it, us, them. Мына ушундай object pronouns'тар бар. Булар subject pronouns, булар object pronouns. Булардын маанилерине азыр токтолуп өтөбүз. Мисал үчүн, example, I saw him at the park. Мен аны көрдүм. Каяктан? Парктан көрдүм. Мен аны парктан көрдүм. Демек, him бул аны деп которулуп атат. Мынакей, him. Демек, he бул ал болсо, him аны. I saw he дей албайбыз. I saw him at the park. Мен аны көрдүм. Демек, бул жерде алар кызыктуу кино көрүп жатышкан болчу деген сүйлөмгө эле окшош. Демек, сүйлөмдүн ээси бул жерде I, subject pronoun, андан кийин этиш бул saw, көрдүм, андан кийин him, эмнени көрдүң же кимди көрдүң? Him, аны көрдүм. Түшүндүңүздөр, Кийинки мисалга өтөбүз. Бул I am looking for them. Мен аларды издеп жатам. Look for деген этиш бар, бул издөө. Демек, I бул subject pronoun, ал эми them object pronoun болду. Аларды. Демек, me бул мени, you сени, him аны, her аны аял кишиге карата, it өзгөрүүсүз калат, us бизди, them аларды. Маанилери ушундай болуп калат. Түшүндүңүздөр, object pronoun жана subject pronoun. Эми кийинки эреже бул possessive pronouns. Бул таандык ата тооштор. Indicate ownership or possession, бир нерсеге ээлик кылууну түшүндүргөн ата тооштор бар. Булар my, менин, your, сенин, his, анын, her, анын аял кишиге карата, our, биздин, their, алардын. Эми ушул эле possessive pronoun'дун экинчи түрү бар. Булар mine, меники, yours, сеники, his, аныкы, hers, аныкы аял кишиге карата, ours, биздики,
theirs алардыкы. Булардын ортосундагы айырманы азыр өтөбүз. Example: This book is mine. Бул китеп меники. Демек, бул mine деген possessive pronoun, экинчи түрдөгү possessive pronoun'ду колдонуп атабыз бул жерде. Ал эми экинчи сүйлөмдү карасаңыздар, this is my book. Бул менин китебим. Демек, my бул биринчи түрдөгү possessive pronoun'ду колдонсок, андан кийин сөзсүз түрдө кандайдыр бир зат келиш керек. Менин эмнем, китебимби, ким, эмне? Ал эми биринчи түрдөгү экинчи түрдөгү pronoun'ду колдонсок, анда this book is mine болду, токтойт. Андан кийин эч кандай зат атооч колдонулбайт. Себеби биздин зат атоочубуз уже айтылды. Book, this book, бул китеп меники, mine. Ал эми this is my book. Бул менин китебим. Айырма ушундай. Бул атоочторго жакшылап көңүл буруңуздар. Жана башка сөздөр менен башкачараак сүйлөмдөрдү түзүп, албетте комментарийге жазып койсоңуздар, катай кемчиликтер болсо бирге талкуулайбыз. Кийинки эрежелерге өтөбүз. Demonstrative pronouns. Бул эмне? Point to specific things or people. Конкреттүү нерселерди же адамдарды көрсөтүүдө колдонулган атоочтор бар. Булар this, бул, that, тигил, these, булар, those, тигилер. Маанилери ушундай болуп калат. Example: These are my friends. Бул demonstrative pronoun болду. Бул, булар, these, булар болуп калат. These, булар, менин, my, досторум, friends. These are my friends. Эми кийинки сүйлөмдү карасаңыздар, that is my beautiful village. Бул demonstrative pronoun, that көрсөтүп атабыз. Тигил, менин, бул possessive pronoun, beautiful village, кооз, айылым. Эми кийинкиси, these shirts are theirs. These бул demonstrative pronoun, көрсөтүп атабыз. Бул көйнөктөр алардыкы. Бул possessive pronoun, экинчи түрдөгү possessive pronoun. Ал эми бул биринчи түрдөгү. Байкасаңыздар, мындан кийин зат атооч жок.